Дени сак улут күчтүү мамлекет. Жаш өспүрүмдөр арасында өтүп жаткан футбол турниринде жалпысынан 16 команда бар. Кыргызстандын ички клубтарынан сырткары бул турнирге Өзбекстан менен Казакстандан өспүрүм спортчулары келишкен. Жаш курагы 8 жаштан 13 жашка чейинки оюнчулар тайпа-тайпага бөлүнүп күч сынашмакчы. Бул мелдеш ушуну менен экинчи жолу өтүп жатат. Турнирди өткөрүүнү Абдыш Атай ишканасы өз мойнуна алган. Алардын максаты келечектин спортчуларын тарбиялоо, өлкөнүн спортун өнүктүрүү жана коңшу мамлекеттер менен достук мамилени чыңдоо болуп саналат. Катышуучулар Казакстандан келишкен, Өзбекстандан келишкен, Ташкенттен, Алматыдан. Максатыбыз жаш футболчуларды өстүрүү, футболго, спортко вообще очень жакын болушу. Абдыш Атай компаниясы аркылуу торговый марка Питро аркылуу биз ушундай эл аралык турнир өткөрүп атабыз Кыргызстанда. Эмкиде да пландарыбыз бар. Ташкентте өткөргөнү, анан Алматыда өткөргөнү. Турнир 5 күнгө созулуп, мыктылардын мыктысы тандалып алынат. Жеңүүчүлөргө Абдыш Атай ишканасынын жайкы эс алууга жеңилдетүүлөр каралган. Возраста 2008 победители, 2009 победительдерине биз биринчи орунга кубок берилет, медальдар берилет, лучший игрок номинация лучший игрокторубуз бар. Анан мындай фишкабыз бар деп коелу, биринчи орунга биз жайкы каникулдарга розыгрыш өткөрөбүз, кайра турнир өткөрөбүз Искуле областында, Көлдө. Анан ошол жакка биз сертификат беребиз. Розыгрышка 50% ал то есть жатакана питаниясы менен. Абдыш Атай компаниясынан. Өзбекстандын Ташкент шаарынан келген Шевкет Кыргызстанда биринчи жолу болууда. Ага жаңы тапкан достору турнирдин уюштурулуусу жаккан. Келечекте ФИФАнын оюн талааларында азыркы каршылаштары менен ойноону кыялданат. Приехали в Киргизию. Я из Узбекистана. Меня зовут Шевкет. Вот мы приехали в Киргизию. Тут очень хорошо, команда хорошая. Да, хорошо, тут тепло. Ну да, в Киргизию первый раз я приехала. И как бы получим первое место и поедем в свою родину. Мындан сырткары жаш өспүрүмдөрдүн машыктыруучулары да турнирдин уюштуруучуларына жылуу пикирин билдиришти. Абдыш Атай президент Сакибаевка рахматын айткыбыз келип атты. Ушундай поляларды жасап, балдар турнирлерди ойноштуруп, бизди чакырып, балдардын келечеги кенен болсун деп чакырып атты. Биз ойносок, балдар да жакшы болот. Биз баарыбыз аракет кылып атабыз, балдарды өстүрүп, жакшы балдар болсун деп, жакшы футболисттер да болсун деп. Шу чет мамлекетте ойногондо Кыргыздын атын өчпөсүн деп. Сегодня начался турнир. Спасибо организаторам, что пригласили нас на этот турнир. Турнир проходит с первого дня. Нам все нравится. Поля хорошие. Спасибо за гостеприимство. Машыктыруучулардан кийин бири-бирибизди менен катташып, сүйлөшүп, жеке эле машыктыруучулар эмес, оюнчулар дагы бири-бирин азыр биз дайыма чыгып жүрөбүз. Башка мамлекеттерге, ошол мамлекеттерден башка балдар дос табып, ошолор менен дагы эле сүйлөшүп, баарлашып жүргөндөр бар. Тажрыйба топтоп, ар кандай суроолор болсо бири-бири менен бөлүшүп турушат. Бул абдан жакшы, келечекке бул абдан жакшы бир түрткү. Абдыш Атай ишканасы бул турнирди адатка айлантып, жыл сайын өткөрүүнү, Казакстан менен Өзбекстандан сырткары дагы башка өлкөлөрдү чакырууну көздөшүүдө. Ал эми оюндун соңунда жеңүүчүлөргө жана мыкты командаларга, мыкты оюнчуларга Абдыш Атанын грамоталары менен кызыктыруучу сыйлыктар каралган.